Менин бир угарманым айтты да, биздин үйдө менин улуу да кыз эмес да, ортончу эле кызы айтты, биз ошол кызыбызды угабыз. Ошол кызыбыз эмне деп айтса ошол болобуз. Себеби ошол кызыбыз акчаны көп табат. Ошол кызыбыз акчанын бүт баарын бөлүштүрөт. Үйдөгү баягы расходтордун бүт баарын ошо кылат. Ошон үчүн биз ошол кыздын деле карап турабыз. Агасы дагы, эжеси да бар экен, атасы да, энеси дагы мына ошол кызды карайт экен да. Бул үй бүлөлүгү тартиптин бузулушу. Себеби ата туруш керек, анан эне туруш керек, анан улуу баласы, анан кызы, анан ошол кызы туруш керек болчу. А бул аттап барды дагы атанын үстүнө турду. Ал атасынын апасындай болуп атат, апасынын да апасындай болуп атат, агасынын да апасы болуп атат, эжесинин да апасы болуп атат. Мындан үй бүлө тартип деген мен мындай өзүм мындай элестем да, бул шаркыратма деп ойлойм да, мындай узун шаркыратма. Алладан ырыскы түшүп турат. Ал ырыскы ирети менен болгон жерде гана агып турат да. Эгерде ошол ирет бузулганда, ал баягы шаркыратма акпай калат. Ырыскы туура келбей калат. Бардыгынын өзлөрүнүн ордулары алмашып калат да. Ошондо үй бүлө тартип бузулганда, үй бүлөдө уруш талаш болот, бири-бирин сыйлабайт, ырыскы келбей калат, акча аябай оорлук менен келип баштайт, оорулар көбөйүп баштайт, тартипсиздик да, жана мисалы үчүн гаи 5 мүнөт эле гаи жок болуп светофор өчүп калса кандай тартипсиздик болуп атат, так эле ошондой үй бүлөдө. Эгерде биз баягы орду менен жасабасак, үйдөгү тартип бузуунун баардыгы тең ошол жерден башталат.